Subaru Outback жолда барат өчүп калган. Диагностикага салганда бензин насоста сигнал жок деп ошибка көрсөттү. Механический текшергенде бензин насосты чыгарып давлениясын өлчөдүк. Давление 6 көрсөтүп атат. Ва стендте текшергенде бирок бул жерде бул штекер. Бул жерден зым уланып турат. Жаңы эле уладык. Ушул зым бул жерден прямой киргенде бензин насоско чейинки мына контакт, ички сырткы контакты мында болуп эрип кеткен. Анан биз ошол бензин насостун ампери дагы көп требует этип атат токту. Анан бензин насос котордук. Бул топливный фильтр табылбады. Буну сквозной тешип, вакытынчалуу мына провод киргиздик дагы. Эки жагын пайка кылып ороп койдук. Ошол топливный фильтрде алмаштырганга чейин ушул бойдон жүрүп турат. Мынакей машина заматтан ачканда мынакей оталды, баары жакшы. Кимде ушундай случай болсо, если чо, бизге байланыштырыңар болот.